Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Кайрадан түз эфирде Кежи Пресс каналы. Карабулак суусу. Биз буга чейинки видеобузда айттык эле, жылуу сууну көрсөтөбүз деп. Жылуу суу айылында баратабыз, Алай районунун. Жолу зымырап жакшы. Биздин алдыбызда 4-5 машина кетип атат. Негизи жылуу суу деген ушул жерде. Азыр мен сиздерге көрсөтүп өтөм. Biraz gana kaldı, 1-2 поворот. Жер астынан 50 градустун тегерегинде суу жылуу чыгат. Мына ошону бая бассейнге буруп, ошол жерге атайын баягы эс алуучу жай уюштурулган. Көпчүлүк ошол жерге келип, бая бассейнге түшүп, бая закрытый зданиянын ичинде. Туратка көрдүңүздөр, турган. Ошол жерде бак тарактын ичинде эс алып чер жазып кетишет. Мына жылуу суу резорт дейт го. Жылуу суу курорту мындайча айтканда. Мына ушул жерден көпүрөдөн өтүп кирип кетет. Бак тарактын ичинде. Эми азыр киргенге убакыт жок. Эгерде сиздер жылуу суу боюнча билгиңиздер келсе, биздин буга чейинки бир 2 ай мурдагы видеолорубузду издеп көрсөңүздөр, биз бир келген учурда чагылдырган болчубуз. Изилдеп көрсөңүздөр болот, жылуу суу боюнча. Ошол жерде даже кирип бассейндин ичине чейин кирип тартып чыкканбыз. Негизи Алай району бая тоолуу аймак. Көпчүлүк биздин баягы түштүктө жашаганы менен, түштүк аймагында жашаганы менен көпчүлүк баткендиктер же жалал абадтыктар бул жакты көп эле биле бербейт. Алай району мына ушундай тоолуу аймак, эли өтө ийкемдүү, анан эли мындай грамотный эл келет. Анан бая бетке чаап айткан, каны кызуу. Мына ушундай эл келет. Бул жерде белгилүү биздин даткаларыбыз чыккан, Курманжан датка, ушул Алай районунан чыккан, ушу биз кетип аткан жерлерден канчалаган ат менен ал жагы Коконго, Андижанга чейин каттап, кыргыз-орус мамилелерин чыңдап, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүнө салым кошкон инсандарыбыз болгон. Алымбек датка дагы мына ушул Капчыгайдан көп каттаган. Негизи Курманжан датка деген кинодо Алымбекдатканын ушул Капчыгайда бара жатып, анын кайсы бир токтуда мечитте намаз окугандан кийин башы алынганын сиздер кинодон жакшы билесиздер. Биз жылуу суудан чыгып баратабыз. Мындан кийинки айыл бул Гүлчө. Гүлчө Сити деп коет алайлыктар негизи. Алайлыктар Гүлчө Сити деп атайт. Анткени бул Гүлчө айылы баягы шаарча деген статусту ал элек. Негизи шаарча деген статусту бергенге ылайыктуу эле. Айылдын ичиндеги түнкү жарыктандыруу өтө жакшы деңгээлде аткарылган. Спорт залдар бар, көп кабаттуу үйлөр бар, мектеп интернаттар бар. Мындай өнүккөн айыл. Ошон үчүн Алай районунун борбору. Гүлчө деп көп кабаттуу үйдүн сыртына жазып койгон. Анан дагы Алай дегенде бир нерсе эске келет, урматтуу подписчиктер. Алай бул депутаттарды чыгаруучу чоң завод деп айтышат. Анткени Жогорку Кеңештин кайсы бир созулуктарында 5-чи, 4-чү же 3-чү созулуктарында эң көп эл өкүлдөрү Алай районунан шайланган экен. Алды 10 канча депутатка чейин бар азыркы күндө деле. Азыр дагы Алайда депутаттар бар. Депутаттар көп азыркы күндө деле башка региондорго караганда. Айтор бул жактан кыргыз саясатына жүргөн, чыган, элге кызматын кылып аткан, буга чейин кылган
учурда кылып аткан жана мындан ары да кылуучу буюрса чоң бир мыкты инсандарды тарбиялап Мына өстүрүп гүлчө суусу, гүлчө суусу. уланта бериңиз. Бул гүлчө суусу менимче ушул Чоң Алай тараптан бери келсе керек, Акбосого айылдан баштап алып келет. Акбосоодон. Талдык ашуусунан бери. Мынау сол жака бурулуп сиздер Гүлчөгө кирип кетесиздер. Гүлчө айылына. Алымбек Даткан эстелиги. Алымбек Даткан эстелиги, Гүлчө айылы ушул жерде. Биз түз кетебиз, эми бул жагы сапарыбыз Сары Ташка чейин. Биз Гүлчөдөн чыгып бара жатабыз. Ушул жерде эсептеп койбойлу, алайлык эми Гүлчөгө келгенден кийин, Алайдын борборуна келгенден кийин, Алайдан чыккан белгилүү эр азаматтарды негизи жогорку депутаттарын эле эсептеп коелу. Экстерин дагы бүгүнкү күндөгүсүн дагы эң биринчи мен айтарым Ахматбек Келдибеков ушул Алайдан чыккан. Исмаил Исаков Алайдан чыккан. Так дагы Марат Султанов деп кезинде финанс министри болуп, депутат болду, жогорку кеңеште төрага болду. Марат Султанов Алайдан чыккан. Улан